Саламатсыздар, биздин Чалкан медиа каналдын көрөрмандары, биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды уңуңуздар. Кыргызстан партиясы тыюу салууга карабай 300 адам менен съезд өткөрдү. 19 августта Бишкектеги Аю Гранд комфорт соода борборунда Кыргызстан саясий партиясынын кезексиз 7-чи съезди өттү. Съездде парламенттин депутаттары, партиянын саясий кеңешинин мүчөлөрү, аймактардан келген делегаттар жана жаштар канатынын активисттери катышышты. Партиялардын курултайына 100 кишиден ашык катышууга тыюу салуу эрежесине карабастан Кыргызстандын курултайына катышкандардын саны 300 адамдан ашып кетти. Курултайда биринчилерден болуп сөз сүйлөгөн партия лидери Канатбек Исаев партиясынын туруктуулугуна токтолгон. Жогорку кеңеште 6 фракция болсо, анын эң туруктуусу Кыргызстан фракциясы. Калган фракцияларды карагыла бөлүнүп чачырап кетти. Биздин фракцияда 18 депутат болсо, анын 14-ü парламенттик шайлоого аттанып жатат. Бул туруктуулуктун эң жогорку көрсөткүчү, деди Исаев. Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлердин тизмеси жашыруун добуш аркылуу аныкталды. Ал эми алдыңкы 10 тизмени жыйынын алып баруучусу экс-акыйкатчы Кубат Оторбаев окуп берери менен жыйында журналисттер жок экендигине карабай ЖМКларга жарыяланып кеткен. Эске сала кетсек, 2015-жылы өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгы боюнча Кыргызстан партиясы 3-орунду ээлеп 18 мандат менен жогорку кеңешке өткөн. Сагынбек Абдрахманов жетектеген КСДП партиясы парламенттик шайлоого катышпайт. Чүй облусунун экс-жетекчиси Сагынбек Абдрахманов жетектеген КСДП партиясы парламенттик шайлоого катышпайт. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясы билдирди. Маалымат кылайык, 11 партия мандаттар үчүн күрөшпөйт. Кыргыз Республикасынын Агрардык партиясы, Демократ, Кыргызстан коммунисттер партиясы, Эмгек, Бирик, Таза ком, Кыргызстан элдик демократиялык партиясы, Ар намыс, Бийлик элге, Кыргызстан элинин биримдиги, Кыргызстан социалдык демократиялык партиясы. 24 августта саат 18:00 чейин саясий партиялардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү БШКга талапкерлердин тизмесин каттоо үчүн алып келүүлөрү зарыл. Атамбаевдин уулу жетектеген партия талапкерлердин тизмесин түздү. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Сейитбек Атамбаев жетектеген Кыргызстан социалдык демократтары саясий партиясы 19 августта курултай өткөрүп, шайлоо алдындагы программасын талкуулады. Ошондой эле курултайда жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлердин тизмеси түзүлдү. Партия азырынча тизмедеги баштапкы бештиктеги талапкерлери тууралуу гана маалымдады. Биринчи Сейитбек Атамбаев, Темирлан Султанбеков, Кылычбек Султан, Ирина Карамушкина жана Нурбек Касымбеков. Сейитбек Атамбаев июнь айында Кыргызстан социал-демократтары саясий партиясынын курултайында партиянын лидери болуп шайланган. Анын айтуусунда бул партиянын атасы 2008-жылы, эгер 2020-жылы парламенттик шайлоодо алдында КСДПга тоскоолдук жаралса, кошумча вариант катары түзгөн. Мурунку президент Алмазбек Атамбаев түптөгөн КСДП 2019-жылы 2-ге бөлүнүп, анын бирин Атамбаевсиз КСДП саясий кыймылынын жетекчиси Сагынбек Абдрахманов, ал эми Атамбаевди жактаган тарапты жогорку кеңештин депутаты Асел Кодурана убактылуу жетектеп келди. Бул кызматты ал быйыл 27 майда жогорку кеңештин депутаты Анвар Артыковго өткөрүп берген. Турсунбай Бакир уулу, мени шайласаңар көп аялдуулукту мыйзамдаштырам деп. Турсунбай Бакир уулу шайлоого катыша турганын, эгерде элдин колдоосу менен шайлоодон өтүп кетсем, көп аялдуулукту мыйзамдаштырам деп айтканы интернет желесине тарап кеткен. Бул тууралуу Назира Бегим менен маектешүүдө бул маалыматты төгүндөп, бирок көп аялдуулук боюнча өз оюн билдирди. Анда бүгүн шайлоого даярдыктар болуп жаткан убакыт менин атымдан Турсунбай Бакир уулу, мени шайласаңар көп аялдуулукту мыйзамдаштырам деди деген жалган маалымат тарашы туура эмес. Куранда жазылган ыйык нерселерди мыйзам катары берилип жатат. Көп никелик же көп аялдуулук бул турмуштук факт турган нерсе. Эгер кол коюп мыйзамдаштырып койсо, мыйзам негизинде аялдардын, ортодо жаралган балдардын дагы укуктары корголуп, бир топ үй бүлөлүк маселелер чечилип жөнгө салынмак. Мыйзам десе эле баары ала берет дегендик эмес, анын дагы өз шарты жөнү бар. Эркек кудурети жетип, ортодо адилеттүү боло алам десе, неге каршы чыгуубуз керек? Феликс Кулов, мени сатып кеткен саясатчыларга таарынбайм. Ар намыс партиясы өлкөбүздөгү белгилүү чоң партиялардын катарында, бирок бул ирет негедир шайлоого барбай калдыңыздарго. Ооба, талапкерлердин тизмесин праймериз партиянын ичиндеги тандоо аркылуу түзүү коомчулукка талапкерлер тууралуу алдын ала маалымат алууга, ал эми парламентке мыкты, кесипкөй депутаттар келүүсүнө мүмкүнчүлүк бермек. Тилекке каршы учурдагы пандемиялык кырдаал буга жол берген жок. Ошондуктан биз мурункудай капчыктуулар жеңишке жетишкен шайлоого катышууда
сайлоодан баш тарттык. Өткөн чакырылышта Намыс партиясы аркылуу бир топ адамдар жогорку кеңештин депутаты болду. Алар ишеничиңизди актадыбы? Бул жолу партияга колдоолору болгон жокпу? Азыр саясаттын жүзү белгилүү болуп калбадыбы? Кайсы жак ыңгайлуу ошол өңүтүн тандап кете бербей, мени сатып кеткен саясатчыларга таарынбайм. Бул чыккынчылык деле эмес, бирок жакшы көрүнүш катары кабыл албайм. Орусча айтканда не солидно. Азыр саясатчылардын көпчүлүгү Атамбаев айткандай чимкирик болуп калды. Мага ушул вариант жакпайт. Жеңишке жетеби же эл ишеничинен кетеби туруктуу болуш керек. Көп мүмкүнчүлүк жок болуп турат. Бирде жигит төмүнөт, бирде жигит жөө жүрөт. Бирок баарын эл таразалайт, эл тандайт. 4-октябрь баарын көргөзөт. Чоң Азат партиясы тизмесин жарыялады. Чоң Азат партиясы алдыңкы 10 талапкерин жарыялады. Биринчи Максат Мамытканов, Алмаканбекова, Улан Эсенгожоев, Шамырбек Эрмекбаев, Сымык Жапыкеев, Анаркүл Султангазиева, Өмүрбек Шаршыналиев, Турат Акимов, Жаркынбек Касымбеков, Марьяна Володина. Камчы Бекташевдин жигиттик сапатын алкагандар арбыды. Түрмөдө жаткан Садыр Жапаровду сатпай, аягына чейин достук мамиледе турган анын мекенчил партиясын туугулуп көтөрүп чыккан Камчы Бекташевдин адамгерчилик мамилесин баалагандар арбыды. Кыйын күндө караан болуп, чыныгы жигитчилик мамилени көрсөткөнүнө карапайым калк күбө болууда. Кийинки муун жаштар Камчы Бекташевден дал ушул жагынан үлгү алышы керек. Ал эми айрым достору каш кулактай шыйпаңдашып, таасирдүү бийлик партияларына сиңип кетишти. Самыны жок жылмышкан ошолор. Андай коррупционер хапугалар тарыхта кара так менен калышса, Камчы Бекташев жигитчиликтин символу катары даңазаланат. Сапар Исаков менен Мира Карабаеванын адвокаттары жогорку сотко кайрылышат. Улуттук тарых музейи жана Чолпон атадагы ипподромдун курулушу боюнча айыпталып жаткан мурдагы премьер-министр Сапар Исаков менен президенттик аппаратынын жарандык өнүктүрүү диний жана улуттук саясат бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Мира Карабаеванын адвокаттары Бишкек шаардык сотунун 20-августтагы чечимине каршы кассациялык арыз менен жогорку сотко кайрылышат. Бул тууралуу Исаковдун адвокаттарынын бири Бакытбек Автандил уулу Азаттыкка билдирди. Биз бул чечимди мыйзамсыз жана негизсиз деп эсептейбиз. Анткени 1-райондук сотунда бул иш каралып жатканда абдан көп мыйзам бузуулар болгон. Мунун негизинде шаардык сот 1-инстанциянын өкүмүн жокко чыгарганга мүмкүнчүлүгү бар болчу. Сапар Исаковдун күнөөсү далилденген жок. Сот аны 2 чарба жүргүзүүчү субъектилердин ортосундагы келишимди кыргыз сому менен эмес евро валютасы менен түзгөн деп айыптап жатат. Бул акылга сыйбай турган нерсе. Деги эле Исаковго козголгон иштер саясий буйрук деп белгилегем келет. Биз Бишкек шаардык соттун өкүмүнө кассациялык тартипте жогорку сотко кайрылабыз, деди Бакытбек Автандил уулу. Сузакта бир тууган агасынан көз жарган кыз ымыркайынан баш тартты. Сузакта бир тууган агасынан төрөгөн 15 жаштагы кыз ымыркайдан баш тартты. Бул тууралуу журналисттерге социалдык өнүгүү министринин орун басары Ализа Солтонбекова билдирди. Аталган окуя катталган үй бүлөнүн социалдык абалы туруктуу. Үй бүлөдө 8 бала бар. Үй бүлө райондук социалдык өнүгүү бөлүмүндө каттоодон өткөн эмес, деди министрдин орун басары. Эсиңиздерде болсо, мектеп окуучусу өзүнүн 20 жаштагы агасынан эркек бала төрөдү деген окуя коомчулукта кызуу талкуу жараткан. Аталган окуя Сузак районунун ички иштер бөлүмүнүн кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, кылмыш жаза кодексинин 164-беренеси 16 жашка чейинки адам менен сексуалдык мүнөздөгү аракеттер боюнча сотко чейинки тергөө иштери башталганын маалымдашкан. Контейнер мектептин ордуна жаңы мектеп курулат. Президент өзү барып көрдү. Нарын районунун Кеңеш айылындагы контейнерлерден тургузулган мектептин ордуна жаңы мектеп курулат. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 20-августта Нарын облусуна болгон иш сапарынын алкагында 150 окуучуга эсептелген орто мектептин жаңы имаратынын курулушун жүрүшү менен таанышты. Мектептин мурдагы имараты 1971-жылы салынган жана учурда авариялык абалда турат. Өткөн жылы окуучулар контейнерлерден тургузулган мобилдүү мектепте окууга аргасыз болушкан. Бул коомчулукта кеңири резонансты жараткан. Жергиликтүү тургундар жаңы мектеп куруп берүү өтүнүчү менен кайрылышкан. Жаңы 2020-жылы курулуш иштери башталган. Президент Сооронбай Жээнбеков мезгил билим берүү системасына башкача мамилелерди талап кылып жатканын баса белгилеп, ага байланыштуу бардык аймактарда заманбап стандарттарга жооп берген жаңы мектептерди куруунун маанисине токтолду. Мектепти куруп жаткан подрядчыларга кайрылган мамлекет башчысы курулушту үстүбүздөгү жылда бүткөрүүнүн өзгөчө зарылдыгын белгиледи. Жаңы мектептин курулуш иштери ноябрь айында жыйынтыктоо пландаштырылганы белгиленди. Президент Сооронбай Жээнбеков коронавирус инфекциясынын пандемиясы жаңы талаптарды, аны
ичинде билим берүү чөйрөсүнүн жаңы милдеттерди аныктагандыгын кошумчалады. Мындан улам сан ариптештирүү процессине өзгөчө көңүл бурууга дагы бир жолу чакырып өттү.